Эми биринчи лиганын 8-тур оюндарына токтололом. Алгач Арабандык Эрке Кашка менен Ишкабан командаларынын оюнуна көз салалы. Бул эки команда дээрлик бирдей ойноду дегенге болот. Биринчи турда голдор эсебинде тең бараткан командалардын оюну экинчи бөлүктүн акыркы мүнөттөрүндө өзгөрдү. Жеңиш үчүн болгон аракетин жумшап, эки команда тең 4-4 эсепти өзгөртүүгө шашылышты. Бирок ишкабандыктардын чабуулу ийгиликтүү чыгып, акыркы 5-голду киргизип коюшту. Ошентип алдыңкы орунда бараткан Ишкабан 3 упайга ээ болсо, Эрке Кашка беттешти упайсыз жыйынтыктап жатат. Экинчи оюн Төлөйкөн жана Мир Запчастей командалары ортосунда болду. Быйылкы сезондо төлөйкөндүктөр упай артыкчылыгы менен турнирлик таблицада экинчи орунда келатат. Ал эми Мир Запчастей 10-орунга түшүп калышты. Бул жолку оюнга кайта турган болсок, Төлөйкөн командасы тажрыйбасын көрсөтүп, голдор санын тез-тез өзгөртүп турду. Экинчи бөлүктө команда 9 гол киргизип койгон эле. Эки турдун жыйынтыгы менен Мир Запчастей 2 гана гол киргизип, беттеш 9-2 Төлөйкөндүн пайдасына жыйынтыкталды. Үчүнчү жуптук беттеш Архитектура менен Дантист командалар ортосунда болду. Бул эки команда оюнду жакшы баштап, 8-турдагы эң интриганы жараткан оюндардан болду. Эки команданын тиреши оюн башында эле башталып, экинчи бөлүктө атаандаштар урушуп кетишти. Мындай учурда калыстар Дантист командасынын оюнчусуна кызыл айып кагазы көрсөтүп, команда бир оюнчуга кем болуп мелдеш алып барышты. Мындай учурдан пайдаланган Архитектура 4-4 эсепти дароо өзгөртүп, 1 гол киргизе салышты. Ошентип чечүүчү бөлүктө 1 гол айырмачылыгы менен 5-4 эсепте Архитектура Дантистти жеңип алды. Демек кийинки жуптук оюн Роснефть Бакай менен Ошту ортосунда болмокчу. Ошту турнирлик таблицада 3 упай менен артта калса, Роснефть Бакай алдыңкы 4 команданын бирине айланды. Бул жолку оюнду тууралуу айта турган болсок, биринчи бөлүктө командалар бирдей оюн көрсөтүп, эсеп 2-2 жетти.
Анткени менен бул жолу оюну жүрүшүп калган Оштуунун чабуулу ийгиликтүү чыгып, 3-чү голду киргизип коюшту. Акыркы мүнөттө эсеп 3-2, Оштуу 3 пайга ээлик кылууда. Кийинки жуптук беттеш Эмаком жана Ак Бура командалары ортосунда болмокчу. Эмаком жалаң гана жаштардан куралган команда болуп, каршы чабуулдарда тез ойногон жаштар экенин айтып өтөлү. Бул жолку беттеште Ак Бурага үстөмдүк көрсөтүп, тез чабуулдарды уюштуруп жатышты. Жаш жигиттер эсепти дароо 4-кө жеткирип, чечүүчү мүнөттөрдө Ак Бура 1 гол киргизүүгө үлгүрүштү. Эсеп 4-1 болуп, оюнду Эмаком өз пайдасына жыйынтыктады. Акыркы жуптук беттеш Ошму менен Кан командалары ортосунда болмокчу. Өткөн оюнда Кан Архитектурага утулуп калган болсо, Ошму Роснефть Бакайга утуптуруп койгон эле. Бул беттеште эки командага тең жеңиш абасуудай керек болчу. Бирок Ошму бүгүнкү беттеште оюну жүрүшүп, голдор эсебин улам өзгөртүп турушту. Ал эми Кан акыркы эки оюндан бери жакшы оюну жүрүшпөй, упай ала албай келүүдө. Бул жолу да акыркы мүнөттөрдө 1 гол киргизип, оюн 4-1 эсепте Ошмунун пайдасына чечилди. Сегизинчи турдо биринчи лиганын командалары кандай жыйынтыктады көз салалы. Эркегашка Ишкабанга 4-5 эсепте утулуп калган болсо, Төлөйкөн Мир Запчастей командасын 9-2 эсепте утуп алды. Архитектура Дантисти 5-4 эсепте утуп алган болсо, Роснефть Бакай Оштууга 2-3 эсепте утулуп калды. Эмаком Ак Бураны 4-1 эсепте утуп, Ошму Канды 4-1 эсепте утуп алды. 8-ci turдун жыйынтыгы менен турнирлик жадыбалга көңүл буралы. Бул турдагы жеңиши менен Төлөйкөн 18 упай менен биринчи орунга чыкты, ал эми Архитектура 17 упай менен экинчи орунда турат. Ал эми Эркегашка 16 упай менен 3-чү орунга түшүп калды. Кан бул жолу да ута албай 15 упай менен 4-чү орунда турат. Роснефть Бакай 15 упай менен 5-чи орунда келатат. Ишкабан 13 упай менен 6-чы орунда. Ал эми Ак Бура болсо 10 упай менен 7-чи орунда, Ошму 10 упай алып бүгүн 8-чи орунга көтөрүлдү. Дантист командасы 9 упай менен 9-чу орунга түшүп калган болсо, Эмаком бул жолку жеңиши менен 6 упай топтоп 10-чу орунга көтөрүлдү. Ал эми Ошту акыркы орунда бараткан болсо, бул жолу 3 упай алып 11-чи орунга көтөрүлдү. Ал эми Мир Запчастей командасы 6 упай менен 12-чи акыркы орунда келатат. Биз мына ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Спорт менен дос болуңуздар, футболго көрмандык кылыңыздар. Келерки программада саламдашканча аман туруңуздар.